учурда кантип издөөнү, анан увольнение кылууну мен сиздерге көрсөтө кетемин. Бул үчүн персоналга киргенде үстүндө эле издөө графасы бар негизи. Бул жерден сиз өзүңүзгө керектүү кызматкерди аты же болбосо фамилиясы менен издейсиз. Атындагы фамилиясында жазсаңыз ал чыкпайт. Система бир эле сөз менен издесе ыңгайлуу болот буга. Ошол себептен келиңиз, мисалы жазайлы Айгүл деп. Мисал катары көрсөттүм, бизде мынакей Айгүл деген кызматкерибиз бар. Ал бизде мисалы азыркы учурда преподаватель да экен, мастер производственного обучения, эки кызматты ээлейт экен. Эгерде мисалы ушул азыркы адисибиз эки кызматтан тең увольнение болуп кетсе, аны биз увольнение кылышыбыз керек. Ал үчүн бул жерде тууралоо кнопкасын басабыз. Мынакей тууралоо кнопкасын бастык. Ал оң тараптагы тууралоо кнопкасын басканда тип персоналды алмаштыруу увольнение дегенди тандайсыз дайындоонун аягы. Аяктаган датасы бул кайсыл күн менен ал увольнение болду, кызматтан кетти. Мисалы 1 мартты көрсөтөйлү. Жооптуу ыйгарым укуктуу адам. Бул сиз болосуз. Сиздин атыңыз админ катары бул жерде чыгат. Ошол себептен сиз өзүңүздү тандашыңыздар керек. Жумуштан бошотуунун себеби. Бул жерден сиз кайсыл статья менен кетти? Мисалы по собственному желанию, по статье ТККР или по инициативе администрации. Азыркы учурда мен по собственному желанию статьясын тандайын, сактоону бастым. Увольнение процесси биздики азыркы учурда түзүлдү, бирок акырына чейин биз аны дайындай элекпиз, подтверждение кыла элекпиз. Ошол себептен азыркы учурда жазуу ийгиликтүү кошулду дегенде биз аны редактировать кнопкасы аркылуу толугу менен подтверждение кылышыбыз керек. Мынакей ачык статусунда турат биздин увольнениябыз. Ал үчүн биз галочканы басабыз. Өзүбүздүн атыбызды тандайбыз. Сактоо кнопкасын басканда система колдоону күтүү деп турат. Сиз сөзсүз түрдө кайрадан галочканы басышыңыздар керек. Өзүңүздүн атыңызды белгилейсиз, сактоону басасыз. Ошондо биз азыркы учурда увольнение процессин толугу менен дайындап, толугу менен аны подтверждение кылдык. Андан кийин гана биздики ал кызматкер өзүнүн биринчи кызматынан увольнение болуп кетти. Азыр мынакей карайбыз азыр. Письмо пришло. Мынакей Айгүл деген кызматкерибиз буга чейин эки кызматта турду эле. Мен аны мугалимдик кызматынан увольнение кылдым. Балким ал азыркы учурда мугалим болуп иштебей калган, бирок мастер производственного обучения болуп ал иштеп жатат. Эгерде эки кызматынан тең увольнение болуп кетсе, анда сиз эки кызматынан тең азыркы аткарган процессти кайталап аткарып коюшуңуздар керек. Бул жерде тууралоо кнопкасы аркылуу мынакей көрсөтүп кеткендей. Эч качан сиздер персоналды өчүрбөшүңүздөр керек. Удалить кнопкасы менен аны өчүрбөңүздөр, болбойт. Анткени үчүн сизде иштеп кеткен негизи историясы, тарыхы сакталбай калат. Ошол себептен сөзсүз түрдө увольнение кылышыңыздар керек.